Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер менен адаттагыдай мен Кубанч Чороев тарых сабактарында. Бүгүн биз өткөн сабактарда мен кыргыздардын ошол Урал тоолорунан баштап Минусин котловинасынан чейин мындан 4000 жыл мурун, 4300 жыл мурун ушул территорияларды жайлап жүргөнү жөнүндө айтканбыз. Бул илимий негиздерди ошо Минусин котловинасындагы андрон жана тагар маданиятына тийиштүү сөөктөрдүн ДНК анализдери жөнүндө маалыматты бергенбиз. Ошондой эле кыргыздарды ошол доордо кыргыздардын дагы бир канаты десек болот. Ушул Алтайдан баштап ошо Кыргызстан территориясы, анан Түндүк Кытай, Монголия жана ушул территорияларда дагы кыргыздын экинчи канаты, бул ушул эле Z93 субклатына кирген экинчи канаты болот. Бул ошол негизи ошол эки канатка негизи кыргыздын ушул алтын бешиги дейбизби, жери алтын бешик жери бул Алтай болгон. Бул акыркы ошол палеогенетиканын маалыматы менен дагы далилденип келип атат. Мына ошол Алтайдан ары көздөй миграция кылып ошол тетиги бүгүнкү күндө Синьцзянь областында Кытайдын ошол Тарим бассейни бар. Бул Тарим бассейни. Ошол Тарим бассейнине миграция жасаган кыргыздын байыркы ата тектери. Мына ошол жөнүндө сөз кылмакчымын. Ошо 20-кылымдын башында венгриялык окумуштуу Аурель Штейн менен швед окумуштуусу Свена Гедин Тарим бассейнинен тагыраак айтканда Кытайдагы Урумчи, Турфан, Хатан шаарларынын жанынан европеоид келбеттүү, ак келбеттүү адамдардын мумияларын табышкан. Бул 1980-жылдары белгилүү Лоулань сулуусу аталган аялдын мумиясын табышкан эң биринчи. Бул аялдын мумиясы бүгүнкү күндө мына Тарим бассейнинен табылган. Үрүмчү шаарындагы мамлекеттик музейде турат. Мынакей камерага жакыныраак алып келейин. Мына ошол Лоулань сулуусу 1980-жылы табылган экен. Бул кийинки жылдары мумияларды радиоуглероддук анализ жасоо аркылуу алардын эң улуусу мындан 3800 жыл мурун жашаган адам экени аныкталган дейт. Ал эми эң акыркылары биздин эранын экинчи кылымында жашаганы белгиленет. Демек, ошондо бул мындай 2800 3000 жыл ушул элдер ошол Тарим бассейнинде анын урпактары баары жашашканы далилденип атат да. Эми Синьцзяньдагы азыркы күнү кургап калган Лобнор көлүнүн батыш тарабындагы байыркы көрүстөндөн кезеги бул адамдар ошо Лобнор көлүнүн ошо Манас эпосунда дагы көп айтылат, ошо Лоб көлү, Лобнор көлү деп. Ошонун тегерегинде жашашса керек. Мына ошол көрүстөндөн чыккан 7 эркек адамдын сөөгүнөн алынган ДНК анализден алардын 7 тең R1A1A гаплогруппасына таандык экени билинген.
Ал эми радиоуглероддук анализ алардын мындан 3900 жыл мурда жашаганын аныктаган. Дагы бир белгилеп кетүүчү олуттуу маселе бул 7 эркек адамдын энелик тараптан берилген митохондриялык гаплогруппасы C4 болуп чыккан. Бул Кытай окумуштуулары кийин изилдегенде, деталдуу изилдегенде, бул ал убакта бир гана Сибирдеги монголоид өңдүү автохтондуу элдерге таандык болгон. Ошол мумиялардан 2 гана аялдан европалыктарга тиешелүү H жана K митохондриялык гаплогруппасы табылган. Бул эмнени билдирет? Маселен, биз жанагы айткандай, ошол Тарим бассейнине ушул барган элдер, булар ушул 3900 жыл мурун жашаган элдер экен. Көрсөңүздөр, азыр байкасаңыздар, бул мындай эркеги дагы, аялы дагы калпак кийип турушат, кийиз калпак. Ошо калпактарга мындай канаттуулардын мындай жүнүн сайып койгонда, канаттарын десек болот. Ошол баягы Манас эпосунда да айтылат го, баягы үкүсүн сайынык деп. Мына бул ушул калпактар бул эң биринчи тарыхта, эң биринчи биздин кыргыздын калпактарынын үлгүсү деп айтсак болот. Мына 3900 жыл мурун жашаган элдердин табылып атат. Эми муну кийинки жылдары ушул эле эркектеринин сөөктөрүнүн ДНК анализин алышып, анын субклаттарын талдап чыккан да. Эми ушул субклаттарын талдап чыккандан кийин бул Z93 субкладына таандык болгон. Андан кийин Кытайдагы жана Европадагы окумуштуулар дагы көптөгөн кийинки доорлордо, мисалы хуннулардын доорундагы казууларды жүргүзгөндө, ошо хуннулардын жана усуйндардын эркектеринин сөөктөрүнөн дал ушулардын Z93 мындай звездочка деп коебуз, ошондой субклад табылган да.